Туғандар, 4 сотық жері, ұзыны 25 метр, турасы 16 метр аянтты қамтыйды. Мына ушул 12-ге 9 болып бышыққыштан салынған 2 қабатты мансард типіндегі үй сатуға шығып жатады. Бағасы $130,000 кемі бар екен. Учурда менің қолымда үйдің қызыл китеби жерден. Договор купля-продажасы жана техпаспорту ичинде пакет документ даяр. Бұл Бишкек шаарындағы Ағордо кичи району Седеп көчөсү 21 дарекке келе бересиздер. Бардык коммуникациялары бар. Газ, су, свет, канализация бары центральный. Бұл Седеп көчөсү. Тағырағы мынаке 70 метр аралықта бұл жақта Гагарин көчөсүнүн жээгинде. Тағырағы Бишкек шаарынын центринен Гагарин көчөсү аркылуу батыш тарапты көздөй келе жатканда Гагарина менен Барпалуу колуганын кесилишинен дагы өтөсүздөр батыш тарапка. Жол боюнда сол тарапта 96 мектеп, андан 3 көчө өткөндөн кийин эле оң тарапка Седеп көчөсүнө бурулуп киргенде катарынан 4-чү катарда жайгашкан үй. Так дареги Седеп 21, 2 навигатор менен издеп таап келе бересиздер. Газ линиялары тартылган, үйдүн ичине киргизиле элек, көчө тарабы тосулган, жалпы жер аянты 4 чарчы болуп пескаблок менен тосулган. Централдык дарбазасы, калиткасы орнотулган. Мына бул тарабында дагы топка бөлмөсү бар өзүнчө жанында. Бул тарабынан унаа токтотуучу жай, бир 3-4 унааны кенен батырсаңыздар болот. Канализацияга туташылыптыр. Үйдүн узуну бул тарабынан болсо бир 12 метр, турасы 9 метрдин тегерегинде бышыккычтан ушул 2 кабаттуу мансард типинде салыптыр жалпысынан. Үстү металлочерепица менен жабылган. Үйдүн арт тарабында дагы кошумча курулуштарга орундук бар экен. Очоккана, мүмкүн тапчан, дагы бир башка курулуштарды жасасаңыздар болот экен да бул жактагы орундуктарга. Түшүнүктүү болду, сырткы ажаткана мына бул тарабында жалпысынан турасы 16 метр болуп калат ошондо. Узуну 25 метр. Баасыны $130,000, азмаз сүйлөшүү жолдору кеми болот дейт. Үйдүн сырткы көрүнүшүн бир катар назар салып көрүп койсоңуздар болот. Үйдүн ичине киребиз дагы жалпысынан көрсөтөбүз. Ичинде 8 жилой бөлмөсү бар экен. Ичи полу самоотделка болуптур. Жарымысы бүтүптүр. Жарымысы бүтелек, аны өзүңүздөр жасап аласыздар. Тепкичтерди көрктөндүрүп, кооздоп, кафелдеп өзүңүздөр жасайсыздар да. Бурун эшиги орнотулган. Киргенде мына бул тарабы прихожка. Үстү плита перекрытие болуп жабылган. Оң тарапта бул жагында санузел бөлмөсү бар. Кафелденген дуалдары, душевой кабина, унитаздары орнотулган. Маңдайдагы бөлмөгө кирсеңиздер, мына бул тарабы болсо кухонный бөлмөсү, чакан кухня бөлмөсү бир 4x4-түн тегерегинде. Пластик терезе, подоконниктер орнотулган. Үйдүн ички бөлмөлөрүнүн перегородкасы мындай 1,5 кирпич урулуп, штукатуркасы, шпаклевкасы бүтүптүр да. Дагы 1-2 слой шпаклевканы берип, шкуркалап, өзүңүздөр тазалап келтирип аласыздар. Узун коридор, оң тарапта жабык болгон дагы бир бөлмөсү бар. Анан сол тарапка тепкич аркылуу 2-чи кабатка чыгасыздар. Тепкичтин астында бул жакта кладовка бөлмөсүн кылып койгонго болот экен да. Анан түздө сол тарабында чоң зал бөлмөсү. Бул жакта да көрүп койсоңуздар болот. Электромонтаж бүткөн, асты стяжкалары бүткөн, терезелери жабылган да жалпысынан. Андан ары мына бул тарабында учурда ээлери өздөрү жашайт экен. Бул жагын эми жашаганга бир аз шарттарын түзүп алган. Потологуну бир аз жасаптыр. Анан калган бөлмөлөрдү өзүңүздөр келтирип аласыздар. Тепкичтери толугу менен бетондолгон, бетондоп куюлган. Канализация түтүкчөлөрү, су түтүкчөлөрү бардыгы киргизилген. Тепкичтен чыккандан кийин эле мына бул жагында 2-чи кабаттагы кенен холл бөлмөсү, сол тарабындагы бул 2-чи кабаттын санузел бөлмөсү болуп калат да. Гипсокартон менен тосуп, сонун кылып коюптур, кафелдеп коюптур бул жагыны. Оң тарапка кирсеңиздер, бул жакта дагы бир детский спальный бөлмө бар. Чакан детский спальный бөлмө, үстү мансард типинде жабылган, асты мынантип пена менен жылууланган да. Мунун үстүнөн анан металлочерепица менен жабып койгон. Мет зымдары менен электромонтаждары бары бүткөн. Кенен холдон оң тарапта дагы бир спальный бөлмө бар. Бул жагында бир катар көрүп коюңуздар. Мынакей. Бул дагы бир спальный бөлмөсү. Жалпы үстүнөн мындай жыгачты таштап, ылай менен жабыштын кереги жок экен. Анткени пена менен жылуулап койгон. Мунун үстүнө гипсокартонду уруп, сразу эле жабып кете берсеңиздер болот да. Андан кийин мына бул тарабында дагы бир чоңураак болгон спальный бөлмөсү бар экен. Бардык бөлмөлөрдүн терезелери коюлган. Үстү жылууланган. Жалпы азыр үйдүн ичинде деле жылуулук температурасы бир 22-23 градустун тегерегинде болуп турат да. Бул жагын дагы көрүп койсоңуздар болот. Мына жалпысынан ушундай 8 бөлмөлүү
12-ге 9 болуп салынган бышык кыштан 2 кабаттуу мансард тибиндеги үй. Ак Ордо кичи району 96-мектепке, балдар бакчасына, анан маршруттук каттам үйдүн астында эле кетет да, мына Гагарин көчөдөн. Түз эле. Бишкек шаарынан эле Гагарина менен түз келесиздер, 96-мектеп жол жээгинде. Андан өтөсүздөр, жол жээгинде жаңа стройматериал, продуктовый магазиндер, кафе, ресторандар салынып кетти, Гагаринанын жээгине. Ошолордун катарынан өтүп келсеңиздер эле Седеп көчөсү менен кесилишет. Седеп көчөсүнөн эле оңго бурулуп, катардагы 4-үчү үйдү карасаңыздар, Седеп 21 дареги болот. Ушул үйгө келесиздер. Сырткы топкаларын өзүңүздөр жасайсыздар, отопление системасын өзүңүздөр жасайсыздар. Үйдүн ээлери ушул этапка чейин үйдү бүтүрүп койгон. Коммуникациялары баары центральный, жер аянты 4 соток экен. Документинде дагы 4 соток, фактически дагы 4 соток чыгат. Чалыңыздар, сүйлөшүңүздөр. Тезинен эгерде жаккан болсо, өзүңүздөр ушул үйдү сатып алып, кийин өзүм каалагандай кылып бүтүрүп алам десеңиздер, ээсинин телефон номерлары экранда камтылган. Бишкек шаары, Ак Ордо кичи району, Гагарина көчөсүнө 50 же болбосо ашып барса 70 метр аралыкты камтыган аралыкта катардагы 4-үчү үй. Келе бересиздер, Тез кабар жамааты сиздердин кызматыңыздарда болду. Ассаламу алейкум.